Мен ол жерге барып айтам. Медициналық жардам көрсөтөлүп десе каттасы. Эркиндикке чыгарып койгула, актап койгула деп аткан жок. Үйүнө баласынын, кызынын жанына, апасынын жанына барсын деп суранып атабыз. Биз мындай бир чоң нерсени суранып аткан жокпуз. Эмне болуп калган Кыргызстан, мен түшүнбөй калдым. Бул бала камалганда мен тааныбайм эмесе бул бала, бирок адамбыз го, бир адамбыз го. Азыр эми чыгарбай койсо, чыгарбай калтырып калса, мен сону эмне болот? Ичегизден операция болгон экен, аягы хронический немеси оорлошуп кетип атат. Бир нерсе болуп калса ким жооп берет? Кыздары кимге кереги бар, апасынын кимге кереги бар азыр? Но прокурор барып багат экен, же баягы следователь Жапеков барып багат экен балдары. Тиги Равшан Жээнбековдун эле үйүндө иштеп аткан, мен жайын эле келип жолугуп кеткендей немечи, эч кандай деле иштекеси жок болчу. Ким болуп иштеп? Эми эле стройкада эле эмеси, кадимки жана айтылып аткан стройкасында эле иштеп аткан. Деле иштекесин байкаган эмеспиз. Апасын пока убактылуу биз алып кеттик, апамды, кызын болсо биякта бир тууганда сиңдим бар, ошо колунда азыр. Мен ошо состояниясын көрүп алып, аябай жам болуп атам, ошо бошотуп койсо жакшы болот эле ошол. Ал ага тиешеси эле жок, мурун деле активист болуп алып жүргөн эмес, мындай жерлерде эч качан. Асанбеков Нурлан Бообековичке карата камакка алуу түрүндөгү өткөрүү жазасы жөнүндө чыгарылган токтому өзгөртүлсүн. Асанбеков Нурлан Бообековичке карата өткөрүү чарасы катары үй камагы тандалсын. Ал эми мамлекеттик телеканалдардан тынбай берилген запистер бул монтаж. Сиздин күнөөңүз жок. Ашайбайна, вы не виновны. Да, я знаю. Мы с вами, народ с вами. Развитие гражданского общества.